Assalamu alaikum, hurmatlı көрермандар, hurmatlı биздин каналыбызды күзөтүп бараткан мекендештер, саяпкерлер, балбан аке-өкөлөр. Жана бир туугандар. 2025 жылдын 21 июну Ош облусу, Ноокат району, Карагой жайлоонан салам айтабыз. Ушул жерде кече келгенбиз, 20-азы. Бүгүн Карагойдо эс алып 2 күндөн бери ушул жакта зыярат кылып жүрөбүз. Анан ушул жака келип эс албасак, биздин Алапка районунун тургуну, чыган инсаны ажекебиз, Каныбек ажекебиз өкүл баласына дайындаган экен. Кой десек болбостон Дайыр палбан ушул мотоциклинде бир койду союп келиптир. Өзү бир койду жеп бүтө албадык эле кече. Дагы бир кой союшуп келиптир. Азыр өз колдорум менен бышырып берем дейт укам. Көрөөлүчү палбан эмне кылып атат экен, чогуу күзөтөбүз. Дайыр палбандан дагы бүгүн Кудай буйруса тамак үстүндө жакшы маалыматтарды алам. Ушул ашканада өз аракетин кылып атат бала. Ассаламу алейкум. Дайыр палбан. Кандай, денсаулык жакшыбы? Кего учурашып коелу. Assalamu alaikum, hoş geldinizler. Рахмат, Алла разы болсун. Biz кубанычтабыз. Таксыр кандайсыз? Денсаулык жакшыбы? Амансызбы? Элдин кызматындасыз? Азаматсыз. Дайыр палбан биз кече Чаткал районунун, Алапка районунун аксакал саяпкер палбандары менен ушул Ноокатка келгенбиз. Машалла. Анан кече Абшыратага бардык, ал жерди зыярат кылдык. Анан бул жака келдик. Ушу 2 күндөн бери Ноокаттабыз да. Биз дагы сизден келгениңизде дуу. Силерге айтпай эле Мыймандап коелу деп. кетип калайык дедик эле да. 1-2 саат мурун уктук. Анан статусуман Каныбек ажекем көрүп калыптыр десең. Анан ажекем көрүп калып, Равшан экеме дайындаптыр. Азыр менин өкүл балам барат, эч жака кетпей тургула. Силерди бир сыйлап коёбуз депчи. Атабыз тез жетип бар келип калыптыр деген. Рахмат, Алла разы болсун. Сен азыр кымызы менен Кудай кааласа эт жеп майрамдайбыз. Машалла. Кыргызда ушундай жакшы сыпат бар да, Дайыр. Меймандос элбиз, Бул сүннөткө эң татыктуу элбиз да. Сүннөттө дагы ошо өзүндөгү нерсени өзгө менен бөлүшүп жашаган жакшы үммөт болуп эсептелет го. Карачы. Бирөөлүктө ушинтип сыйлашып, ушинтип бири-бирибизге алып катташып, сый урматыбыз эле калат экен да. Ооба. Өтө жакшы болуптур келгениңизде. Жакшы амалыбыз менен гана жаман амалыбызды алып кетебиз. Башкасы калат бу дүйнөдө. Кудай кааласа. Алла разы болсун. Анан монтуп убара болбой эле койсоңор болбок деп биз отказ кылдык эле. Анан кыргызда ушундай бир союш жеп кымызы менен сандатып майрамдаганга эмне жештин, Машалла. Ошондо эми бизге өз сакан, если что келе бересиздер, кең бир. Алла разы болсун. Оз үйлөрү бар. Анан бүгүн өз колуң менен тамак жасап берем деп аракет кылып атасың да. Ооба. Поварлар турса дагы. Өзү зор кылып. Эмне тамак жасайын деп атасың, палбан? Аксакалдардан сурасак кечкиге бир дымна майлы кылып жеңилирээк дейт. Ооба. Анан дымна май кылып, эте мененки кайнатма кылып, жилик тартабыз. Эми Кыргызда бүтүн жилик тартпасак, Туткан, Туткан тартпасак туура келбей калат. Машалла. Туткан тартып бир аксакалдар курсаң кылайлы. Машалла. Полондар келип калыптыр. Рахмат. Равшан акелерибиз келип калыптыр. Рахмат, Алла разы болсун. Денсаулыкта бол, үй бүлөң менен Биздин жайлоону көрүнчү, мына арчалары кандай? Машалла. Сон. Кыргызда кооз жерлер көп да көрсөңүз. Карачы, Керемет. Биз азыр үстүнө чыгып келдик да. Дайыр. Анан ал жак эми мындай сөз менен айтып болбойт да. Өзү Аллах Таала ушу Кыргызды жакшы көргөнбү, же могу дүйнөдө эле ушу бейишин берип койгонбу бизге билбейм да. Карасаң, азыр могу Кыргызстандан башка бир эл алып менет менен алек да. Бирок Кыргызстандан да карасаң, бардыгы оюн жыргал менен алек экен. Иш кылбайт экенбиз биз. Төлкө, майрам карачы. Машалла. Тоолорубузда аркар кулжа, бакы орусча снежный барс деп коет, эмнелер? Ак элбирс. Ак элбирсибиз, аркар кулжабыз барды бар. Аю барбы? Аю дагы бар, бирок азыраак. Карышкыр бар кадимде. Бияк жактарга
уруксат береби? Жылкылар дагы ошо төрлөрдө бар. Бүт ылдый тараптан ноокаттын жылкылары көпчүлүгү ушул жерге келет. Машалла. Мазар деп. Жакшы Жайлооңар сонун экен, молодец. Аллах таала ушундай жерди берип коюпту. Ушунун кадырына жетип мындай булгабастан тазалыкка көңүл буруп, ооба. сактап калса, ушул жерлер келечек үчүн өтө чоң бир пайдасы бар да. Жаштар Кудай үчүн. калса асфальтыбыз башталды. Асфальтыбыз башталып, кудай калса. Эми келгенде түп-түз жол менен Кудай буйрса. кыйналбай келесиздер, кудай калса. Анан эми Дайыр Полбон, биздин көрөрмандарга, анан сенин да видеолоруң мен өзүм каналыман чыгарып жүрөм да дайымчы. Анан ажекем Дайыр моундай сорунга таштаптыр, моундай сыйлык алыптыр. Ушу биздин Алап районубуздун аттарын чабып атат. Ушу мен алып берген аттарды чабып атат деп дайым мактайт да. Ооба. Анан ошо мактоого татыктуу болсун деп кээде видеолоруң жөнөтүп коет. Мен каналыма чыгарып коем. Көрүп калабыз. Ооба. Анан бул эми мынтип сыйлаганың, мынтип ажекем бизге ушинтип бир койду заказ кыл деп сойдуруп берип, бар кабар ал дегени, бул эми бизден корккон үчүн эмес, бирок адамдык кадырын билгендик үчүн, адамдык сыйды билгендик үчүн, адамдык сыпаты бар экендиги үчүн. Сый урмат да. Ошентип сыйлап атат да биздичи. Рахмат, Алла разы болсун. Экибине кемал болсун. Ажекемдин да иштерине Кудай береке берсин. Сенин да иштериңе береке берсин. Мындай ажекелерибизде адамдар бар экен, мынакей. Жакшы аттарды минип, Кыргызда эми эле башы көрүнгөн ат сатылып кетчү эле буга чейинчи. Туура. Азыр эми ошол жакшы аттарыбыз өзүбүздө калсын, ошол тукумулап ушул жерде жакшы аттардын уругу көбөйсүн деп, канча үстүнө пайда чыкса дагы саттырбай миндизип атат да. Машалла. Ошол киши себеп болуп мына жакшы аттарды минип атабыз азыр. Ажекемдин азыр сыр болбосо канча атын чабып атасың биякта? Бул жакта 8-9 аты бар. Машалла. Чабаткан жакшы аттар. Өзүң чабасың. Ооба, бүт такшалып, бышкан аттар. Биякта эми азыр үй бүлөдө канча бир туугансың Дайыр? Биз 3 уул 2 кыз. Машалла. Ошондо сен эле чабасыңбы? Үйдөн биз эле чоң агабыз военный ал. Ал да ушундай атка кызыгып, жанагындай болуп эми военный иш жанагындай колу бошобойт экен. Ооба. Ортончубуз кайтып, ушинтип улак чабып кичине. Жакшы. Биз дагы военный эле өзү. Ушул себептер менен үйгө келгенбиз да. Үйдөгү ата энебиздин кызматын кылайлы, дубасын алайлы деп. Туура. Ага чейин ушу күрөшүп жүргөнбүз. Кыргызстанда бир-эки жолу Кыргызстан чемпионубуз. Бойлуктен. Жакшы. Грэпплингден ушинтип майтсак мактангандай болуп калабыз. Ооба. Эми айыл жергесинде ошол улак эң бизге популярный спорт улак да. Туура. Ошого киришип кеттик. Бул эми биздин канга сиңген оюн да. Ооба. Муну эч ким мындай токтотом, анан мынтип берем, антип берем дегени адашат го дейм. Адашат. Бул анткени бул Кыргыздын ата бабабыздан калган аманат бир оюнду жокко чыгарам деген болуп калат да. Туура эмес, кыянатчылык болуп калат. Кайра муну тартип киргизип, муну күчөтүш керек. Эң туура. Дүйнөлүк оюнга чыгарыш керек болсо. Биз наоборот ошону бир көркөмүнө чыгарып, дүйнөнүн эли суктанчуудай кылып таза чабышыбыз керек. Туура. Жанагындай өзүбүздөн кийинки урпактарга жип тээги жок, бир таза бир өнөрдү калтырып кетсек, салт бир Кыргыздын бул канына сиңген оюн да. Ооба. Канча жашыңан улакка кызык баштадың Дайыр? Биз өз жаштыгыбыздан эле ат минип өстүк. Анан окуп, аркы-берки болуп жүрүп ушул 19-20 жашыбыздан чаптык да. Машалла. Эң алгач ат кимдин атын чапкансың? Өзүңкү же досторуңку? Өзүмкүн чапкам. Эң алгач ошол бир бул жерде легендардуу азыр раматылык болуп кетти. Жамшит деген палуан болгон. Анын 5 кашка деген аты болгон да. Ал вообще легенда болгончу. Бүт кыдырып жакшы чыккан ал агабыздагы эң күчтүү сынчылардын бири болгон. Тапкер. Тапкер болгон. Анан бир күрөшүп атканымды бир жыйында көрүп, Дайыр бир улак чабып көрбөйсүңбү? Мен сага ат таап берейин деп, ошол киши себеп болуп барып улак чабып, бир эле чапканыбызда болдуң, сен биздин мунага отурдуң деп ошондон анан атка кызыгып отуруп чабып кеттик да. Машалла. Канчанчы жылдардан? 2013-жылдар. Антип чабып. Могу ошол киши көп кыдыртып, аттарды көрсөттү, жакшы аттар кандай болот, жана сындаштарды үйрөттү. Пайдасы көп дейт ошол киши. Өзү адам баласы бир жакшы ишке, бир жаман ишке себепкер болобуз да. Колубуздан келишинче жакшылыкка себепкер боло беришибиз керек деп ойлойм да. Анан 2013 баштаган болсоң, могу биз билгенден ноокатта дагы чоң улактар аябай көп болот, Ооба. Жыйындар, ойбой.
видеолордон көрүп калабыз. Кээде мен эч келбегем буякачы, улакачы. Келиңиздер. Аллах таала насип этсе ушу быйылкы сезондон келебиз насип кылса. Анан могу Кара сууда, Ноокатта, Иши Кызыл ош тарапта улак чоң болот да. Чоң болот. Баягы квартира коюлган улактар да ушул жакта болгон да, туурабы? Ооба. Анан бияктын улагы менен биздин улакка барбагансың, же баргансың? Барганбыз. Алапкандын улагына. Бияктын улагы менен аяктын улагынын айырмасы барбы, жокпу? Айырмасы бар. Айырмасы бар. Азыр эми ар ким өзүнүн жеринде чабылып аткан улакты мактайт да негизи. Туура. Бирок калыс айтыш керек. Азыр улактын зору ошо Бишкекте, Алабукада, анан Ноокатта болуп атат. Жакшы улактарчы. Жиптеги жок. Таза. Анан эми чоң жыйын болуп кеткенде, жана торпок ылай болгонуна байланыштуу, жанагы алысырактан келгенде бир аз тээк жибиштетип коюшат. Ошолор булгап коюшат. Аны моюнга алышыбыз керек. Эми биздин дагы оюбуз ушул баягы жерге чүргөнү жок кылса, туура. Таза чапса, бир палвандын бир улак бирин-бири бир сыноо, бир сыйлоо жанагындай там берчү улак да. Ооба. Анан жиптеги жок, ушундай таза чапса, палвандар деле баалайт. Туура. Көргөн адам да бир кумары канат. Биздин оюбуз ошондой. Анан таза чабышса дейт. Бизде могу Оштон, Жалал Абадтан конок көп барат да, Алапкагачы. Анан биздин тойду мактап келет буларчы. Силерде Кыргызстан боюнча таза болот, адам түшпөйт, жиптек болбойт, билегине ишенип чабат депчи. Кудай ошондой таза той беришти баарыбызга насип кылсын, а. Анан мен билгенден могу Ноокатта аттар аябай күчтүү. Көбүнчө могу өзбек туугандардагы атбозчулукка, саяпкерчиликке кызыгуу күчтүү болуп атат да. Анан баягы Полшаларда тарбиялап атканын көрүп там бересиң да. Полшаларды улакка жаткызып берип атат да. Ооба. Ушунчалык кызыгуу күчтүүбү буякта? Кызыгуу күчтүү. Анан бул жерде ошо илгертен сыртка чыгып иштегендер көп болгон экен, дальнобойщиктерчи. Ошолор привозной жылкыларды ташып келип, чоң жылкыларды Россиядан ташты, андан кийин Европадан ташты. Ошол аттар келип бул жакта көбөйүп, ошол аттар жетилип чыкты да азырчы. Кыргыз жылкы деп койсок да болот аларды. Себеби ушул жерде тукумулат 2-3 потомство өтүп кетти да аларга. Ошолордон жакшы чуркап чыккан аттар болуп атат. Привозной жылкылар көп бул жердечи. Айтканым себеби могу Искендерлер бар го. Асыл акебиз алды го. Асыл акебиз алган Искендер, Али Бабалар бүт ушул жактан кеткен да, күчтүү аттар карачы. Анан ушуну тарбиялаган адамдар дагы күчтүү тапкер экен деп коем да кээдечи. Улакка жаткызып бериш оңой эмес да. Өзүбүздүн Карабайыр деп жаткыза албай атабыз, Полшаны жаткызып берип атат да булар. Азыр эми ажекемдин аттарынан башка өзүңдө ат барбы буякта? Аттарыбыз бар. Өзүң тарбиялаган. Өзүбүз тарбия кылган. Биз дагы көбүнчө ошол привозной жылкыларды алып беришип, ошолорду тарбия кылабыз. Алладан ошолор жакшы чуркап атат. Ооба. Сүйүнүпсө, мына Өзбекстанда мемде чуркап аткан аттар дагы бүт жерде мына башы көрүнгөн аттардын көпчүлүгү Ноокаттан кеткен аттар. Туура. Жакшы аттар. Бул Ошто эле улак чаба бербестен Өзбекстанга да түшүп атасыңбы? Түшөбүз. Биякта азыр эми өзүң үй бүлөдөн жалгыз өзүң чабат экенсиң. Азыркы улактарда жалгыз адамга улак чыгыш өтө кыйын. Биз билгенден. Өзүң шагирттериң барбы? Шагирттерибиз бар. Команда. Өзү жана бизде алды арка деп азыр келип калды го бизге түшүнүкчү. Мурун жок эле. Өзбекстан түшүнүгү келип калды. Алды арка болуп иштечүбүз. Аркада иштечүбүз чейинче. Анан азыр эми ошо ат тарбиялап, чоң аттарды тарбиялап, жана алдыга минип, аркага өздүн инилерибизди тарбиялап, ошолор чаптырып атабыз. Досторубуз бар. Ошентип алды арка деген түшүнүк бизге да келип калды. Машалла, карачы. Эми Кудай буйрса, могу азыр биздин Аламан улактагы дайыр. Могу Көкбөргө ошо федерация түзүлүп атат. Мыйзамдуу боло турган болуп атат. Через орган кызматкерлеринин негизинде оюн боло турган болуп атат да. Анан мага баягы өткөндө Бишкекте болгон жыйынга чакырды эле, бара албадым. Көкбөрү спорт Асыл экөөбүздү жөнөттүк, ошо кишиге бүт маалыматты бердик. Анан бияктагы райондо улактардын кандай тартипте болушун мен айттым. Кат түрүндө бердим да. Анан жакында ушу сентябрдан федерация түзүп, мыйзам кирет экен. Аттын үстүндө басмай жок болот экен.
тейик жип опшум жок болот экен андай нерсе. Менин атым тийбе энең атаң деген сөз болбойт экен. Судья ышкырганда токтойт экен. Россияда улакты көрдүң да, быйыл улактарды. Баягы микрофондун астынан бир 30 метрге чийинди кылып коет экен, чийип. Ошо жерге таштап, ошо жерден эл көрөт экен, ким көтөргөнүнчү. Билегине ишенген, күчүнө ишенген, атына ишенгени чаба берет экен. Анан баягы мурдагыдай тойду бузуп, анан атаң энең деп коркутуп, үркүтүп, чорный, таныш биле иш кыла турган боло тургандар болсо, аларга 20 суткадан 60 миңге чейин штраф болот экен. Кызыл, сары карточка кадимкидей Өзбекстандагыдай биздин оюндарга да кирет экен. Ушуларга сенин көз карашың кандай? Биздин көз караш өтө жакшы. Себеби тартип бар жерде береке, ырыскы, ынтымак бүт баары болот да. Өнүгүү болот, Тартип болсо, бул оюнубуз Кудай кааласа өнүгүп өсөт. Машалла. Өтө сонун деңгээлдерге чыгат. Дүйнө эли суктана турган деңгээлге чыгат Кудай кааласачы. Эми дүйнөдө азыр ушул биздин Кыргыздын улуттук оюнуна дүйнөдөгү там бериш керек го дейм да, анткени аламанга бир да аял киши аралашпайт. Эңишке аял киши чыкпайт. Баягы кыскасы ушул көзгө көрүнүктүү биздин улуттук оюнубузга аял кишилер аралашпайт да. Аламан, көк бөрү, эңишкечи. Ушул аял кишилер аралашпаган оюнубузду, ата бабабыздан калган оюнду бир мурас катары жакшы сактап туруп, келечектеги балдарыбызга өткөрүп берсек, эң жакшы көрүнүш болот. Баягы менин атам мындай чапкан эле, анан менин атам мындай кылчу эле деген сөз болбойт да. Менин атам моундай чапкан экен, моундай сүйлөгөн экен, моундай калыс болгон экен. Алла рахматын алсын деп ыраазы болобу дейм да. Мен ошо азыркы инилериме айтам да. Бул улак, көк бөрү, аламанды чабып аткан жигиттер азыркы замандын баатырлары. Мындайча айтканда гладиаторлор дейм да. Себеби ошол аламан улак чапкандар, Чубак ажы устазыбыз дагы айткан, ушу согушка жарай турган жигиттер, аламанга жүгүргөн аттар согушка жарай турган аттар болот депчи. Туура. Илгертен кыргыз эли баатырлыгы менен, мына кыргыз жылкылар өзүнүн күчтүүлүгү, чыдамкайлуулугу менен элди таң калтырып келгенчи. Кудай кааласа тартиптерди киргизип, бир аз ошол өзүнүн нугуна чүрүп алсак, иншалла өтө сонун болот. Жакшы. Өнүгүп өсөт иншалла. Быйылкы сезонго даярдык кандай? Өтө жакшы. Сен да элге окшоп машыгасыңбы? Биз да машыгабыз. Ага инелерибизге да айтабыз, себеби бир аз машыгып, ошо атты сууткандай деле өзү палван өзүн суутса, жыйында жарайт да. Туура. Былтыркы сезондон кандай болду алдыңкы сорундар? Эң алдыңкысы. Топулуу аттар болду. Алтын кур, мындай нерселер болду. Умрага таштай элексиң, Жок, умрага таштай элебиз. Эми быйылкы сезондо Кудай таала күч кубат берип, ушу ажекемдин аттарында бир умрага таштап ала. Айтканыңыз келсин. Ооматың берсин. Кудай таала ушу мына сен ноокатта, мен Алабукада туруп ушу тааныш болуп, ака-үкө болуп ушинтип сыйлашып жүрөбүз. Ушунузда да шүгүрлөр айтам. Анан эми бул жашоодо ушу сыйлашканыбыз кылат экен өзүң айткандай. Тойлордо жакшылыгыбызда катышып жүрөйлү, Ушу аттын аркасынан көп агайыны дос таптык, сыйлашып. Бул жери Кыргызстандын бүт эле жерине барып чабып атабыз да. Алабукка көп жолу бардык. Ал жакта досторубуз бар, инилерибиз бар. Туура. Алар чакырышып атат. Быйылкы сезондо Кудай буйрса Алабуккада бар. Иншалла. Ошол жакта улактарды көрүп чабып, Аллах таала ооматың берсе, ошол жакта да бир салымдарга жакшы байгелерге чыгар. Ушундай өзүбүздүн улактарды, көк бөрүлөрдү тартып, элдерге сунуштап, ушул спортубуздун өнүгүшүнө эң чоң салым кошкон сиздерсиздер да. Ооба. Сиздер да келиңиздер ошко, ош ноокат айланып тартып, эч кыжыл болбой келе бериң. Дайыр деген инимин үйү бар деп кеңири келип, канча адам болсо да бата берет үйгө, кеңири. Иншалла. Жанагындай тааныш эле, бул жат эле деш жок бизгечи. Келсеңиздер, колубуздан келишинче ушундай союшубузду союп беребиз. Келип, улакты чаап, көрүп, достошуп, сыйлашканга эмне жетсин. Биз курсан болобуз. Аллах таала ооматың берсин. Дайым билеңен күч кетпестен куш келипсиздер. Ооматың берип, ушу элдин алдында жүзүң жарык болуп, жакшы байгелерге салым кылып, анан көпчүлүктүн, аксакал палбандардын көпчүлүктүн дуасын алып, ата эненин дуасын алып, ушу элдин уулу болуп, динге, элге кызмат кылган чыныгы баатырлардан боло беркем. Ишиңе ийгилик. Сыйлаганыңа рахмат. Алла разы болсун. Бүгүн бозуу өтмөйбүз. Карагай жайлоонда
Rakımız geldi. Koyduk kırdık. 70-80. Бүгін мінекей Қарағойда Дайырбек балуан қой сойып қымыз менен сыйлап атат. Ау şu kişiden başla. Ama o kadar cüp kolay bunda kadar da yani. Yok bistiki başka. Üstü başka. Bistiki başka. Ulan. Şimdi önceden şu nasip eken şu mukatta gel. İlk yıldan beri şu barat tepnime olavermek. Akırra uçan alt geldi. Hakikaten devamlı şu kaynız varken kanıyık. Oğlan eken o uçakta durur şu aksakalları yoktur. Koydu ökül balasına ayıptır. Bu yan bir özünce neme. Şu baldarından ömür uzun olsun. Uçakta gözlerine. Tapkanları toylar vurursun. Toydan bahse çıkmazsın. Onlar emri değil. O şu baldaram kalaza tapkanları toylar vurup şu nurlanan vurdu olup demir akmat demir Buraya mulduk var. Daire mulduk olsun. rahmat gitti. Bu kanı öktün demek ökül balacak ya da bu balağa rahmat. Vay tevreden söz bitmekti. Yani bardığında da rahmat. Yani o zaman de ne diyecek? Tırsılık bozun, amatlık bozun. Alısta isteyen bazılar aman eden. İşte genç olukla dürüstsün, birbirleri bozun. Tapkanlar, toylar kavuruzun. Toydan başı çıkmazın. Yerden altın başa man bozun. Ne deriz kanımıza? Amin. Allah'a Amin. Bu rahmat dair. Sen yaxşı yerden adam balaca kezdin, köptü görgüne kezdin, köptü şoğuzağına köptü görgüsün. Kurayım sana bak versin de bat versin. Sana yendik üzere balalı vurdu, balalı bolgunun. O beşik toyuna gene yendik üzere kuda kalırsa nasip kıza gelip beşik toyuna ötküzü olan getirdi. Bizde hem köp meselesi açıp görüp köp. Bunu sağlıklara göre şu day meselede geçiyorsun şu ben değil balalı boş atlet hepimiz. Allah Mulduk da çok öyle suda kalacak. İnşallah. Cevap bir konuk ol bir destek olamaz. Onun için arayımı buna sırtımızda görüp yürüyen ekezin güzel hürmet kılıp şunçalık işte hürmet kızan seni Allah Teala hürmet kızın bu sıfatlarına minkallah Allah'a şükür kalavereceğim o üstünlüklerimden Hanvek'e Allah'a bakan ekezin Hanvek hayırda uzasıyla hürmetle biletmişti şulardan hürmetine senin özün işte görüp yürgen hürmetine şuncalık işte hürmet kılıp altı gene gezin bu hürmetlerine min kalla şükür ne tileceksin tilegin kavul bozun muradın asıl bozun Allah Teala şu tilegi işte kavul kılıp suragan Hazretin ayağı vazın Allah Teala'nın kaznası kamıydı sağa kullanga gök duaları kılavuz Allah Teala kavul kılat niyeti üstüz Anadolu doğrusunu doğrusu yakşı sizler elge bir divereceğin sizlerge Kudayım min divereceğin kılgılgan zat hürmetlerine min mette şükür bollar daim şunday yel sıylagan yurt sıylagan ümit ettirme ola ömrüner uzak bozulur sınar berel bozun yakşılıklar dayavakla zamanlıklardan alış boğula daim gelu cisminen bir üstü görgünde suyun üstü olup hakem ülkeldeki olup silah yürüyecek rahmet olam Allah Teala şu sırakanın adı kam bulmadı amin
el sıylagan, çok sıylagan, kendini hürmetlagan sergenlerine bereketmen emez. Senin şu bulgan hizmetini Allah razı olsun, bize razı olsun. Çünkü gelip kulak bölüp, hizmetleri bizi sıylagan için Allah eselep yaşaklarını, Allah razı olsun beyt Allah. Bana kanunimiz kadar Allah razı olsun, sıylagan oğullarımız sikedayında. Kudayım kanun yukarıdan aranardı. Bekem oldu ha. Daim yeri şakak var, birbirini böyle tayaklar. Yakşın yaşar, bir ömür. Yakmaklar, kem oldu ha. Kudayım koşa koşa oldardı benim. Alım bozun, karı bozun, dinler bozun, dinge tutmaklardan bozun, kalban bozun, elini kazağın. Sizge rahmat alıp vergen, şu baldardı görüp suyunup, yüreğimiz suyunup, görünüz kalıp vergen. Allahu Ekber. Amin. Kanı, aytım için. Ne diyeyim sana? Aksakalların sözüne hoş geldiniz. Senin dilek tutan dileğinizi bırakmaz hepimize değil. Sen istesiyle can seni kolayısınlar. Çünkü alıp gelip işte bunlarla bana bu kütüp bunlarla bunlarla şükür. Hani köyüzken bırakmak şartlık yok. Balban ekiler su varıp kalıp da varıp da burada. Şu aksakallar aytkanday bunlarla köyüme Allah'ın kazandık veriyoruz. Köyüme gelip hizmet kalırken Atavuz Bey oturuyor. Ben tinçlik oluyoruz. Rahmat. Sakal alıp geldi gene. Böyle bir mübarez olayım deyip kaldı. Şu patanıslar teyze. İstedim arkanısların elinde göpçeli. Bozmun arkasının göpçeli vardı. Bir tane, bir tane de. Atasıyla anası baytıydı. Atasını görgen bir gözlemeyenin söz var. Bir kana öz için emez, balgar için, anca dostlar için de savaşta bu. Atasıyla atak etti bittiniz. Yakınları bilen, yakın oyu bilen. Özün sonra etkanda soğuk tuttu. Nasıl Tiyden batalar ısrar, niyetler ısrar, kavul bozun. Çünkü Boşkor'un uğurları versin. Boşkor'un toylarında, ülkenin toylarında 90-100 yaşta patayla oturan nasip etsin bana. Nasip etsin. Kullanmayın, sağdan aldım. Rahmat. Bozma aman bozma. Rahmat. Kazasın kızım, köyüme Koçkardoy uğurları versin. Birin Mamat koy, birin baymat koy, Allah bir çeyrek kaymak koy. Kaymaklı tövüp çarşıya versin deyip çocuğundan bayram koyla. Hop! Ondan nurla selam. Nereye? Zahirge çok rahmat. Uşalık silah geliyor. Bir silahın eşikte kalbayt, at silahın göğe kalbayt, oşan etmanda aşağı. Kanektin salamın isterlerle jetizip koyun kanek çoğun salam aytdı bu adamlarga. Жақшылап Ашылбай демалы мектеп кетіңіздер деді. Ертең бұлақ арасында шашып жатыр да. Құдақлаза бардығы көңілді еді. Жақсы, өте соң. Бардығы жайына, кәмшілік жоқ. Alhamdulillah. Мәдениеттен іске рахмат. Түнжалып Берген баталарыңыздан şu балдарға түс деген болсын. Балдары birden emez егіз болсын, алсан үсен болсын. Amin. Kudayım bir. Жақсы ниет öyle. Bakalası жоған ниеттеріне жеткізіп, Авазекеге аш берем деп, onlardan toy vereyim de atlarım şu niyetlerini hem yetkisi nazar alıp bırakıp. Şu ülkelerimiz, ne yaşlılıkta kavgalar. Toluk beraber. Senin kadar bir meydanda. Birbirine sinan olsun, birbirine gedarsın. Şu baldarın daim işi Allah'ın. Ne işte mantığı bu? Daim mantığı. Özümün altında
Rahmat, Allah razı olsun. Mына dostlar, бүгін мынакей Ноқат районы Қарағой жайлауында 2 күн ез алдық. Сапарыбыз қарыды. Эми Құдай бұйырса Қарақұлжанның Ажеке жайлауына сапар алып атабыз. Bir дуа қылыңыздарчы. Amin. Ya Kudayım, Allah şükür. Çok işte şeylerle nasip olup, şeylerin nasibini artık geldik. Dileklerimiz tavul bozun, muradımız asıl bozun. Bağdığı zaman evden gece değil. Kudayım saparısı bir kadar vak yol vereceksin. Allah Teala'm suyunuşluğu olup, kursam olup bir varaydı. O meyve işte 4 gün kardeşim aşırı etmezsen çamal öttürüyorsun. Allahu Ekber. Bizді қараған şu Тақсыр әкелерге de rahmat ha. Allah razı olsun.